Талас шаарынын тургуну Эмиль Анарбеков 5 жылдан бери мал багып келет. Фермер колундагы малды кыштан аман чыгаруу үчүн жем-чөбүн жакшы камсыздайт. Жылына жай мезгилинде баасы арзан кезде сатып алып коюуну адатка айланткан. Азыр тоюту жетиштүү болуп көңүлү тынч. Антпесе кымбат баада чөп сатып алып азыр кыйналмак. Азыр мал сатайын десең арзан. Күнүгө меники малдарыма 6 түк, 7 түк берем. Мисал үчүн мага кыйынчылык деле болгон жок. Себеп дегенде чөптү болсо убагында арзан жыйганбыз. Мен 450 түк чөп алдым. Тургой айлантып келгенде мага 160 сомдон айланган. Үйгө алып келип жыйганыма. Өзүмдүн жерлерим менен бир 600 түк чөп камдап койгом. Мен малдарыма кенен жетет. Бирок ар бир фермердин абалы ар башка. Тоютуу тартыштар жем чөптү үнөмдөп малды кыштан аман-соо чыгарганга аракет кылышууда. Анын үстүнө таласта чөп кымбат болгону менен базарда мал арзан болууда. Тоют маселеси кыйын эле болуп атат. Азыр чөп салып, сатып алып баккан уже актабайт да. Чөп маселеси кымбат болуп атат негизи. Бир аз чыдаса жаз келет энди. Бирок ошондо деле дагы кыштар болот. Дагы эле кымбат болот го. Фасолдун паясын берилет. Бир мал чөп салынат. Анан жайытка чыгарып келинет. Жылып ошентип берип деп алдап, буланы курсан тойгузуп жазга чыгарыш керек. Сапатына жараша чөптүн түгү азыр 400 сомго чейин болууда. Бул бааны адистер кургакчыл аба ырайындагы түшүмсүздүк жана жиналган чөптүн башка аймактарга сатылып кетиши менен байланыштырат. Болбосо өткөн жылы Таласта чөптүн аянты 22 000 гектарды түзгөн болчу. Бул бизге Талас областы боюнча өсүшкө жетиштүү эле. Бирок мына быйыл биздин Талас областынан чөп ушул Ош областына, Жалал Абад областына көп чыгып кетти. Биздин баягы көп жылдык чөп эккен дыйкандар үчүн бир жагынан өздөрүнө пайдалуу болду. Анткени көп жылдык чөп эккен дыйкандар негизинен 300 сом, 400 сомго сатып атат өздөрүнүн чөбүн. Ал эми малчыларга кыйын болуп атат. Аграрды өнүктүрүү секторунун маалыматына караганда Талас областында көп жылдык чөптүн аянты жылына 2000 гектарга көбөйүүдө. Адистер муну төө бурчактын түшүмүнүн азайышы менен байланыштырууда. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.